Assalamu алейкум. Москвадагы кыргыз мекендештер, амансыздарбы? Кудай буйруса мына Москвадагы мекендештер биз дагы четте карап турбастан Хамза инибизге колдон келишинче ушинтип бул жакта бир туугандар биригишип курмаларды пакетке салып бөлүшүп ар чайканаларга көчөлөргө бөлүп таратып ушинтип Хамза инибиздин айыгып кетишине колдон келишинче салымыбызды кошолу деп атабыз. Ушинтип жаштар особенно жаштар көбүрөөк колдон келишинче биригип колдон не келсе баарын эле кылып атабыз. Кимде эмне бар, ким кайсы жагынан жардам көрсөтө алат, баарын неме кылып атабыз. Анан бул жакта аксакалдар дагы бар. Өзүңөр дагы сүйлөп берсеңиздер. Альберт. Аксакал жөнүндө. Кең ака. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы момун мусулман бир туугандар. Баарыңыздардын ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктаймын. Аллах таалам баарыбызга ден соолук берсин, өмүрүбүзгө береке берсин. Бүгүн кичинекей 2 жаштагы Хамза бөбөгүбүздүн сборуна биз дагы четте карап тура албадык. Москвадагы жаштар жумушун таштап, башка иштерин таштап баары келип отурушат. Келиңиздер, урматтуу бир туугандар. Жараткан Аллах Тааламдын ыраазычылыгы үчүн четте карап турбай, менин колумдан эмне келет эле, мен барсам эмне болуп кетет эле деп мынтип өзүңөрдү артка тартпай келгиле. Жок дегенде коробканы кармап алып көтөрсөңөр дагы 5 сомдон 10 сомдон болсо дагы бизге чоң жардам болот. Бизге эмес, биздин чөндөбүзгө бир тыйын акча кетпейт. Бул жерде Хамза инибиздин ата-энесинин, туугандарынын бар жогунун реквизити коюлган. Анан Россиядагылар үчүн только Тинькофф карта гана иштеп атат. Чыңгыз О деп чыгат экен. Баарыңыздарга чоң рахмат. Анан кийин туугандар дагы бир нерсе. Бул жерде кече Аскар Автодубай акебиз айткандай эле өзүнүн реквизиттерин гана коелу, өзүнүн эле биякта Тинькофф болсо Тинькоффту коюп, М-банк болсо М-банк, башка нерсе болсо башкасын керек болсо Каспий Голд Казакстандан да бар экен. Ошондуктан өзүнүкүн эле коелу, анан өзүбүзчө мен Сбербанкыма которо бер, анан могу өзүнүн Тинькоффума которо бер, андай кылбай эле коелу. Мисалы азыр оң көзүңгө сол көзүң душман туугандар. Сиз өзүңүз ниетиңиз таза болсо дагы бирөө жаман ойлоп калышы мүмкүн да. Ошондуктан өзүнүн реквизитин эле которуп, аз мисалы Кудайга шүгүр кол жетет. Но Тинькоффко деле Кыргызстанда, Москвадан деле М-банкка которуп койсок деле болот туугандар. Андыктан Салам алейкум баарыңыздарга. Бириндикте болойлу. Анан муну карап турмун, бул жерде Эмир деген ненебиз соода сатык менен алектенет экен. Оптом басында келген кроссовкилерди өз басында берет экен. 2000 рубльдан аз гана размерлери калды, 5-6 гана размер калды. Келип, эгер ушуну ала турган болсоңуздар, акчаңыздар прямой Хамзанын счетуна түшөт. Андыктан келиңиздер, чайканда медведке Канча Азыр 5 жыл калды. 4-5 эле калды. Качествосы аябай жакшы. Оптон басында берип атат. Эч кандай үстүнө бир тыйын акча кошкон жок. Келесиздер, кийип көрөсүздөр, аласыздар. Хамзанын Мына немеге реквизит туугандар, өзүңүздөр көргөндөй эле биякта бир тууганыбыз айтып атат, мага 1 сомунун кереги жок дейт. Мага ошо өзүңөр аласыңар кроссовканы, кийесиңер өзүнүн эле өз басында. И акчаны сразу эле Хамзага которосуңар дейт. Мага которбой эле болот. Ушундай нерселер болсо чыгыш керек. Ооба, ушу 5 гана кроссовки калды. Ооба, туугандар, өзүңүздөр көрүп өткөндөй эле кече биз видео чыгарганбыз. Ушул Москвадагы эле ушу трал айдаган бир тууганыбыз Приора машинасын берди кече бизге. Приора машинасын берди. Ошол машинадагы азыркы учурда сатууда турат туугандар. 150 миңге бербей коюп койгон эле 200 миңби, 250 миңби, андан өйдөрөөк кылып иш кылып колдон келишинче бир алып бериңиздер ошол машинаны дагы. Анысы кандай эле бул жактагы балдар дагы көрдүңүздөр, өздөрүнүн колунан келген жардамын ушундай буюму болсо дагы, кроссовкасы болсо дагы өздөрүнүкүн коюп берип атат. Бул кроссовкини итак аласыздар Москвада, кийинесиздер. Андан көрө ушул кроссовкилерди алып бериңиздер. Арзан баада өзүнүн басында алып бериңиздер. Ушул сатылган баалардын акчасы баардыгы Хамза инибиздин счетуна кетет экен туугандар. Андыктан карап турбаңыздар. Бул жакта өзүбүздүн Москванын жаштары да чогулуп, кичине болсо да салымыбызды кошойлу деп ушул жакта чогулуп отурабыз туугандар. Келиңиздер, кайдыгер карабай, ушул жактагы астына реквизиттерди коюп коебуз. Ушул реквизиттерге которуп, Рамазан айында соопко иштеп калалы туугандар. Дагы келет. Ооба. чоң рахмат балдар. Туугандар, көрдүңүздөр, ушул жакта реквизиттер Хамза инибиздин, могу жакта номерлер турат. Бул жакта көрдүңүздөр акча. Азыр чайканаларга кыдырабыз туугандар. Чайканаларда кимде ким наличка берем деген болсо, эле которо албай тургандар болсо, ушул коробкаларга салсаңыздар болот. Азыр Москвадагы бардык чайканаларга колдон келишинче ошол чайканаларды кыдырабыз туугандар. Анан айта кетчү нерсе, 5000 мындай. Ушинтип келип,
5000 туугандар, живой мына. 5000. Мына байке. Байкен. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Кетті туугандар. Чоң рахмат. 5000 кетті. 100 сом болобу, 50 сом болобу туугандар, 1000 сом болобу колдон келген жардамды аябайлы туугандар. Келіп уже налича салып кетіп атышат. Бұл жаққа да қыздар келіп кетішті. Өзүнүн реквизитин койгон жакшы Наличаны алып келебиз, на месте ачабыз дагы мынакей. Наличаны бул жерден отчетун беребиз. Картага которгондор картага которо беришсин. Уже келип сала баштады. Бул жака 5000, бул жака 1000. Аллахтын колдосуна кеттикпи? Ооба. Жүргүлө кеттик. Чоң рахмат эжеке, сиздерге да чоң рахмат. Аял башыңыздар менен Жакшы болуп келтиргенде. кетсин, эң башкысы жакшы болуп кетсин. Ушуну буу көтөрүп чыккан Аскар классташыма дагы рахмат. Классташыңыз болобу, эже, ошончу жүргөн кез да. Чоң рахмат эже. Аскар экен эмес экен, классташ экен эжекебиз. Классташым. Бир эчке суу. Бардыгы. Мына туугандар, бул жакта курмаларды көрдүңүздөр. Даярдыктар. Мына. Бул жакта реквизиттер турат. Көрдүңөр туугандар. Реквизиттер. Ушул жактагы биздин кыргыздын жаштары өздөрүнүн жумушун иштеп аткан жумуштарын иштеп ушул жака келип кайдыгер карабай туугандар. Көрдүңүздөр, бул жакта курмалар азыр ооз ачканга даярданып таратылат, ушундай болуп салынып көрдүңөр. Анан туугандар, астына реквизиттерди калтырып коебуз, ушул реквизиттерге которуңуздар. Анан мошенниктер да көбөйүптүр да, бул Хамзанын үстүнөн иштеген адамдар көбөйүптүр. Мындайча айтканда, бөлөк эле бир өздөрүнүн картасына коюп алат дагы, анан акча которуп ушундай болуптур. Ушул астына койгон реквизиттерге гана которуңуздар туугандар, реквизиттерге, өздөрүнүн реквизиттерине. Мошенниктер көбөйүп өздөрүнүн акча иштеп атышат туугандар. Ошол жагынан сак болуңуздар.